Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз тили жана Айтматов ааламы аталыштагы иш-чаранын катышуучулары. Нарын шаардык сотунун залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган иш-чарабызга кош келиңиздер. Улуттук философиялык ойлорго, нарк насилдерге, адеп акылакка сугарылган Чыңгыз Айтматовдун көркөм дүйнөсү, доорубуздун чыныгы сүреткеринин, түбөлүктүүлүктүн, ички сырын өзүнө сыйдырган дүйнөлүк деңгээлдеги чыгармалары элибиздин руханий кенчи жана тиреги. Чыңгыз Айтматов өзүнүн башынан өткөн, уккан, көргөн окуяларды кемеңгерлик менен сезип, дүйнөнү дүңгүрөткөн чыгармаларды жаратты. Бул улуу таланттын, улуу чеберчиликтин натыйжасы. Жазуучунун чыгармаларында бүтүндөй бир нукуралык, эл турмушунан алынган накталык, жөнөкөй карапайым журттун мүнөзүнө таандык бир өзгөчөлүк бар. Француз жазуучусу жана котормочу Пьер Фрюже болсо, Чыңгыз Айтматов Кыргызстандын дүйнөгө жасаган эң жакшы белеги, же болбосо Европада Чыңгыз Төрөкуловичти калем падышасы деп аташат. Мына ушундай зор атакка жетишкен элибиздин сыймыгы, көптөгөн сыйлыктардын ээси Чыңгыз агайыбыздын чыгармаларын жаштардын жүрөгүнөн түнөк таптыра албасак, турмушка берген сабагыбыздын жугугу болбостур. Себеби жазуучунун чыгармачылыгынын негизи адамзаттын чындыкка болгон тынымсыз умтулуусу. Ала тоонун боорунда кичинекей ушундай улут бар. Уңгулуу уюткусу бар, касиеттүү эли бар. Бул кыргыз улуту деп тааныткан Чыңгыз Айтматов. И прощаясь, скажу еще. Самые неожиданные переживания и мысли посещали меня в космосе. Не знаю, чем это объяснить. Всякий раз, глядя из космоса на Землю в поволоке облаков, думал я восхищенно: Боже, какое великое творение Земля! Ведь и Солнце, наверное, существует ради Земли, населенной людьми. А иначе к чему все это? Мир надобен человеку, оттого он и есть, чтобы человек его осознал, оттого он и существует. А иначе к чему вся эта галактика? Какой смысл? Да и сам Бог, он надобен человеку, оттого он и Бог, оттого он и есть. Но заслуживает ли человек этих мировых начал, этого грандиозного мироустройства? Вот загадка Вселенной. Ну, мне пора, осталось совсем немного. Скоро я выброшусь, выпрыгну из станции в открытое пространство космоса, далеко от Земли, очень далеко, и смолкну. Простите меня. Кезектеги сөз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө. Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы тууралуу маалымат берүү үчүн судьянын жардамчысы Жээнбекова Айгериге берилет. Мындан тура 34 жыл мурун, тактап айтканда 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргыз СССРнин Жогорку Совети Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, андан кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. 2023 жылдын 17 июнунда номер 142 Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамы кабыл алынган. Ушул конституциялык мыйзам
Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди пайдалануунун жана мамлекеттик тил саясатын жүзөгө ашыруунун укуктук негиздери, аны өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүдө мамлекеттик органдардын, мекемелердин, уюмдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттерин белгилейт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин пайдаланууда жарандардын укуктарын камсыз кылат. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Кыргыз Республикасында кыргыз тилинин мамлекеттик тил катары статусу ушул конституциялык мыйзамда жана башка ченемдик укуктук актыларда аныкталган бардык чөйрөлөрдө анын милдеттүү түрдө пайдаланылышын камсыз кылат. Кыргыз Республикасы өзүнүн аймагында жашаган бардык этностордун өкүлдөрүнүн тилдерин эркин пайдалануу принцибин карманат жана бул тилдерди өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүгө кепилдик берет. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны өз эне тилин сактоо, окуп үйрөнүү жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүгө укуктуу. Мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жумуш тили болуп мамлекеттик тил саналат. Кыргыз Республикасынын сот өндүрүшү мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Мында Кыргыз Республикасынын процесстик мыйзамдарына ылайык расмий тил пайдаланылышы мүмкүн. Мамлекеттик органдар мамлекеттик тилдин иштеши жана өнүгүшү үчүн зарыл болгон шарттарды түзөт. Кыргыз Республикасы эл аралык укуктук принциптерине ылайык республиканын чегинен тышкары жерлерде жашаган кыргыздардын эне тилин сактоосуна, өнүктүрүүсүнө жана окуп үйрөнүүсүнө камкордук кылат. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдук руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадыр баркын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Мына ошол күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тил майрамы катары белгиленип келет. Улуттун баа жеткис байлыгы, руханий куралы болгон мамлекеттик тил майрамы бул улуттук байрам. Мамлекеттик тил мамлекеттеги улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Улуу инсан, тилчи, окумуштуу улуттук тунгуч лексикограф Хусейин Карасаев тил адам рухунун түпкү теги, суу ичкен башаты, ал бүтүндөй элдин тарыхын кыбыр эткен кыймылынын ушунчалык сарамжалдуулук менен сактап, улам кийинки буунга өткөрүп берип турат деп айткандай, кыргыз тили мамлекеттүүлүгүбүздүн белгиси, элибиздин ынтымагынын, биримдигинин уюткусу, көнөмбөз руханий казынабыз. Биз ата-бабаларыбыздын эки куттуу, ыйык мурас алып калдык. Бири ата мекенибиз болсо, экинчиси эне тилибиз. Кыргыз тили кыргыз тарыхы. Ал кылымдан кылым ашып эне тилибизге ооз эки түрдө жаралган манас эпос аркылуу ата-бабадан ұрпактарга жетти. Эне тили болбой эл болбойт дегендей, мына ушунун өзү эле эне тилибиздин ыйыктыгын, өлбөс өчпөстүгүн, улуулугун, кадыр баркын билдирет. Залка жазуучубуз Чыңгыз Айтматов мен бул турмушта кайсы бир бийиктикке чыга алдым десем, аны мен тилимди улуу духунан көрөм деп айтса, акын Насриддин Бектемировдун кыргында жанын берсе да, кыргыздын тилин берген жок деген ыр сактар аркылуу тилибиздин улуктугу, ыйыктыгы таамай берилген. Эне тили каны жаныбызга эненин сүтү, бешик ыры, аталардын асыл нуска кептери, чоң аталардын куйуштуруп сүйлөгөн санжырасы, чоң энелердин керемет жомогу, комузубуздун күйүүсү менен сиңип келген. Эне сүтү менен кошо жаралган эне тилибиздин ыйык тутуп азектегенде гана биз улутубуздун жүзүн, руханий маданиятыбызды, ата-бабаларыбыздын када салттарын сактап кала алабыз. Чыңгыз Айтматовго арналган иш-чаранын алкагында судьянын жардамчысы Сөркул Оксана даярдаган суроо жооп викторинаны тартуулайбыз. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган иш-чарага байланыштуу суроо жооп рубрикабызды баштадык. Суроо берсек болобу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына аралган Чыңгыз Айтматовдун эң алгачкы жазган кеңеси Гезитчи Зүйө. Туура. 14 жашар өспүрүм чоң кишинин иштеген иштеди, чоң кишинин түшүнгөнүн түшүнүп, чоң кишиге кайрылды. Чыңгыз Айтматовдун кайсы каарманын сөз болуп жатат? Султан Мурат болуш керек. Туура. Чыңгыз Айтматов өзүнүн автордук концепциясын кайсы легенда аркылуу берген? Бул эмне? Туура. Акыр заман кайсы чыгарманын алгачкы аталышы деп ойлойсуз? Акыр заман бар. Сунаа болуш керек. Жок. Чыңгыз Айтматов 8 жылдык билимди кайсы жерден алган?
облусунун Шекер айылында. Ооба, туура. Алгач илмеш болгондо канча жашта эле? Не болгондо дейсиз? Илмеш болгондо. 5 жашта. Чыңгыз Айтматов өмүрүнүн акыркы жылдарында ким болуп иштеген? Жазып. Ким болуп иштеген? Элчи болгон экен. Чыңгыздын чоң энеси ким болгон? Айымканова. Дагы бир суроо бере алайын. Чыңгыз Айтматовдун 8 жылдык билимди кайсы жерден алган? Шекер айылынан. Рахмат Матовдун эң алгачкы аңгемеси кайсы болгон? Газетчиде. Туура. Чыңгыздын чоң энеси ким болгон? Аника. Туура. Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн ата-энесине арнап жазган чыгармасы кандай аталат? Чыңгыз Айтматовдун ата-энесине арнаган чыгарма бул Саманчынын жолу. Дагы бир суроо берейин. Чыңгыз Айтматов 1956 жылы кайсы уюмга мүчө болуп кирген? СССР жазуучулар союзуна болот. Рахмат. Сиздердин назарыңыздарда Саманчынын жолу чыгармасынын Толгонайдын монологун аткаруу үчүн сот отурумгачысы Ахмат кызы Назгүлгө берилет. Эртеби кечпи акыры бир күнү билет. Аркы тергени түшүнө тургандай чоңоюп калды өзү. Бирок мен үчүн ал да эле чалагайдын бала сыяктанат. Корком. Балалык кылып, өткөн кеткенди туура түшүнө албайм. Ичи сууп калабы деп аярылайм. Анткени менен адам чындыкты бир күнү билиши керек да. Мен билген чындыкты, сырдашым, касиеттүү жер, сен билген чындыкты, элдин баары билген чындыкты. Азырынча жалгыз ал гана билет. Аныкканда эмне дээр экен, кандай ойлорго кабылып, кептен анығына жете алар экен. Канткенде баланын жүрөгүн үшүтпөй, жаштайынан турмуштан көңүлүн калтырбай, сырымды айтып бере алар экен. Эки сөз менен түшүндүрүп берчү иш болсо гана. Кийинки күндөрдө ойлогонум эле ушул. Күнү-түн ойлоном. Кышында сыркоолоп төшөктө жатканымда өлүмдөн анча корккон жок. Ажал жетсе, каяша кылбай, шыр эле жүрүп кетмекмин. Бирок көзүмдөн жумулуп кетсе, айтар керисинде айтып жетише албай, өзүм менен кошо кыр астына ала кетемби деп аябай жүрөгүм түштү. Ал эси жок. Аны кайдан билсин? Демейде тентек чалыш неме мектепке да барбай калып, жанымдан чыкпай жүрдү. Апасын тарткан кыйырылган. Эне, кай жериң ооруйт? Суу ичесиңби? Же дарыдан берейинби? Эне, үстүңдү жуулап коеюнбу? Деп эле турат. Ушинткенде оозум барбады, кудуретим жетпеди. Байкошум, эч кандай арамсызы жок. Жаткан бери шенчек, дагы нарсе болдум. Эчтекеден күмөн санап койбойт. Анан мен кантип айтпаган. Ушуну менен эле сөздүн учурун таба албай алекмин. Минтип да, тигинтип да таразага тартып көрдүм. Жөн эле айтып берчү жонго эмес экен да. Айланып келип бир пикирге такалам. Болгон чындыкты бала туура түшүнүш үчүн мен ага жалгыз гана анын тагдырын эмес, бүт замандын тарыхын, өткөн кеткендер жөнүндө, атүгүл ушул кезде эчтекеден бейкапар минип ойноп жүргөн велосипеди жөнүндө айтып беришим керек. Балким мына ошондо гана туура болор. Турмуш баарыбызды бир түйүнгө байланыштырып, камырдай жууруп салган турбайбы? Эчтекесин жашырып, эчтекесин кошумчалай албаймын. Ал эми бала эмес, кексе киши дагы бул ишти ар кандай түшүнөр. Көзүм тирүү турганда ушул ыйык парзымдан кутулсам, өлсөм да арманым болмос эле. Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата Нарын облусунун Куланак айылынын тургуну Айым Талгатбек кызынын ыр саптарын көркөм окуучу сот отурумгачысы Темирбекова Чачкеге берилет.
ала тоодой ак калпакчан пейли ак, кыргыз элин жер жүзүнө тааныткан, адамзаттан алга озуп көп убак, Чыңгыз ата заманына даанышман. Аалам сыйган ойду жазып кагазга, түрк балдары турулуп кубаттаган, түнкү сугат кыямат жамилясын, түркүн элдер тамшанып барактаган. Кайраты бар, мерими бар толгон ай, кыргыз эне көтөрүмдүү ушундай, денесинде жаштык эрдик ташкындай, мекен коргойт Майсалбек жоо качырбай, арзуусун махабатын жашыра албай, агатай деп комуз чертет бегимай, чырагым бул жашоого кеч келдиң ай, раймалы ырын арнайт өрт жалындай. Энелердин мээримин даңазалап, уулун издеп зар какшайт Найман эне, бакыт чачкан Абу Талип Зарипа, тагдырыңар ушундай тайкы беле. Кыянаттык кылбагын деп адамга, кыяматтын жолун тосуп эскерип, кыргыз барда жанып турган ааламга, Чыңгыз деген жылдыз өчпөйт асманда. Нарын шартык сотунун кызматкерлеринин аткаруусунда Кыргыз калкым аттуу чыгармасы. Ушуну менен Нарын шаардык сотунун аппарат кызматкерлери тарабынан уюштурулган Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына арналган кыргыз тили жана Айтматов ааламы иш чарабызды жыйынтыктайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.